2020 жылдын 5-10 октябрь күндөрү эки азамат үчүн чыккан жүрөгү таза адамдар барсыңарбы? Кайрадан дагы бир жолу чогулуп чыгып, кылкылдаган калың эл тандаган бийлигибизге каршы чыгып жаткан бетин чала жууган акмактарга көрүнүп койбойлубу? Биз барбыз деп. Антпегенде Жапаров менен Ташиевди ар тараптан тоорушуп, ыплас арам ойлорун ачыкка чыгара башташты. Атайын провокация кылышып алып барып камап койсо же болбосо жөн эле суракка чакырып жатса, артынан садыр кет дегендер чыгып жатышат. Атамбаевчи, Мадумаровчу, Бабановчу, Сегизбаевчи, Текебаевчи бузукуларды кууганыбыз тез эле эстеринен чыгып кеткен окшойт. Өз бийлигибизди, биздин ойлогон эки азаматыбызды ар тараптама талап жатышат. Карап олтурганыбыз жакшы эмес. Шамурза Бөрүкулов. Министр Ниязбеков коомчулукка таанымал адамдардын ушундай кылмыштуу жагдайларга баруусун күткөн эмеспиз. Ички иштер министри Улан Ниязбеков иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкмө Акын Болот Назаровду кармоо боюнча билдирүү таратты. Бишкек шаарынын тургуну мекемеге арыз менен кайрылып, Болот аттуу жигит 2021-жылдын 25 октябрынан бери өзүн жана досторун баңгизат колдонууга мажбурлап жатканын, Бишкектеги Лангвиненко көчөсүндөгү 55-үйдө жайгашкан кеңседе маңзаттарды колдонууга көндүрүү болуп, ага карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранганын жазды. Арыздын негизинде аталган кеңседе тинтүү жүрүп, анын ээси журналист Болот Темировдун чөнтөгүнөн кара куурайдын чайыры же гашиш заты табылган. Ниязбеков Төкмө Акын Болот Назаровдун кармалуусу тууралуу да түшүндүрмө берип, аны кармоо учурунда чөнтөгүнөн 14 граммдан ашык кара куурай чайыры табылганын маалымдады. Биз коомчулукка таанымал жарандардын арасынан ушундай кылмыштуу жагдайларга баруусун күткөн эмеспиз. Тескерисинче, ар кандай кылмыштар, ушул эле баңгизаттар багытындагы кылмыштар боюнча да айрым бир башка кылмыштардын алдын алууга да журналисттер ар дайым бизге жардам берип келишкендигин белгилеймин. Бирок факт деген факт экен. Арыз менен кайрылды. Биз чара көрүү үчүн тактоо иретинде тиешелүү иш-чараларды жүргүздүк. Тилекке каршы жыйынтыгында кылмыштын курамы бар экендиги такталып болуп турат. Тиешелүү экспертизалар алынды. Тергөө иши акыйкат жана мыйзам чегинде жүргүзүлөт. Тергөөнүн жүрүшү толугу менен менин көзөмөлүмдө болот. Баса белгилеп кетүүчү жагдай. Коомдун алдыңкы прогрессивдүү, билимдүү азаматтардын баңгизаттарды пайдаланып, ал түгүл башка жарандарды да мажбурлап жаткандыгы мени өкүндүрөт, деген министр. Эске салсак, иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмө Акын Болот Назаровду милиция 23 январга караган түнү кармап, кийин эч жакка чыкпоо тилкаты менен үй камагына бошотулушкан. Булак, Говори Чекит ТВ. Калыстык үчүн айтып коеюн, до конца дейсиңерби, эмне десеңер ошол дегиле. Эгер ошол протоколго Жапаров кол коюп аралашып эле калган болгондо, сабатсыз, маңкурт, бул барып турган наадандык деп бүткүл кыргыз элине жек көрсөтүп, жер саткыч, эл саткыч, сабатсыз, сен сүйлөбө, ой, сабатсыз, мунун эмне тиешеси бар эле ал жерде, сага ким окуп берген, садыр сен сабатсызсың деп ит кылмак. Бийлик менен байлык дүйнөгө түрпүк эмес. Жапаровпу, кимиси болсо да жакшы иштебесе эл каалаган күнү алып коет. Баса сиз сүйлөгөндүн баары эле караңгылар деп аталып калчу эле. Маалымат үчүн айтып коеюн, жогорку билимдүү 5 баланын энеси, 3 автордук китептин автору экенимде жана үй бүлөбүз менен дипломду сатып албай, мээнет менен окуп, ата-энем карапайым болсо да баарыбызды оор кыйынчылык менен окуткандыктарын айтып өтөйүн. Бизди тааныгандардын баары 5 колдой билет. Муну айтып койбосоң, бизде бир тамга тааныбаган көк мээге чыгып калышыбыз толук мүмкүн. Өлкөбүздө өз кесибим менен 7 жыл иштеген ат уулмун. 1995-жылдан бери бийликтин кемчилигин жазып келе жаткандарданмын. Ким кимди колдойт, ал өзүнүн иши. Мени тааныгандар кошоматчы болуп, бүгүн эле жазып чыга калбаганымды жакшы билет. Жапаровдун тарапташы болсок, эл биз кошоматчы болуп, анан акча алып калган болобузбу? Акча тарткан фейк жалдайт деген уятсыз арам оюңузду токтотуңуз. Ошол колдогондордун арасында мен да бармын. Же сизди колдогон элдин баарына акча берип мажбурлап жатасызбы? Уятта коргондой калп айтуу. Кечээ Мадумаров агай, сиз маек берип жатып президентти аябай сындардыңыз. Өлкөнү башкарып турган жигиттин эң сабатсыздыгы дейт, мени кылмышкер кылып койду дедиңиз. Президент Жапаровго суроо берилди, ал жооп берди, эң туура жооп берди. Эмне, ошол протоколго мен кол койдурдумбу деп, же дипломду мен алып бердимби деп.
Ал эми сиз жана сиздин командаңыз кандай гана жаман сөздөрдү айтып жүргөнсүңөр бул убакка чейин. Банкты басып алган басмачы дедиңиз, сабатсыз дедиңиз, солярка саткан дедиңиз. Айтпаган, каралабаган сөзүңүз калбай дагы бир жолу ушууда садый деп да атадыңыз. Өзүңүз жаман сөздөрдү фактысы жок айттыңыз. Силерге боло береби? Президент ыймандуу экен. Сизге ушул маалга чейин жаман сөз айтпады. Жапаровго рахмат айтыңыз. Садыр Жапаровду чыгарып берем деп өзүңүздүн рейтингиңизди көтөрүп электоратты тартып алдыңыз. Сизди көп адам Жапаров үчүн колдогонун эл түшүнбөй жатса да сиз жакшы билесиз. Мен тарапташы болбогондо деле калыс эле бияктан караган адамга сиздин ордону обужок асылып, оппозиция эмес эле жеке өчү бар адамдай мамиле кылганыңыз үчүн эл сизди сыйлабай калды. Жапаровду сыйлабасаңыз да аны шайлаган карапайым элди сыйлаңыз. Жапаров акча төлөп берип жатат дейсиз. Кудайдан коркуңуз. Анын тарапташтары негизи өтө көп акча бермек тургай Жапаровго акчалай жардам берүүгө даяр турушкан. Анткени Жапаров чындык үчүн күрөшкөн улуттук лидер болгон. Кара башы менен майда ушак менен алектенген инсан эмес, улуттук көйгөйдү алып чыкканын унутпаңыз. Биз 8 жылдап колдоп келген эл. Азыр элге керек маалда колдобошубуз керек беле. Же колдобогондой ал бир мамлекеттик чыккынчы беле. Кемчиликсиз иш болбойт. Кемчилик кетирсе бара-бара оңдойт, бушат. Элге ушундай дасыккан саясатчылар апыртып, акча төлөп берип жатат деп сүйлөсө боло береби күбөлөп. Эгер Жапаровдай өтө олуттуу көйгөй көтөргөнүңүздө убагында мыкты кызматтарда жүргөндө эл былтыр сизди өзү шайлап алмак. Ушунча калың катмар колдогон элге акча төлөп бергенде эмне Жапаров миллиардер беле? Сизди күчтүү саясатчы болуп калп айтпайт деп эл уга берет экен да. Ошол үчүн да өтө көп калыптарды пайдаланып атасыз. Чечендигиңиз, кара башыңызды сактап калып жатат, буйтап атасыз. Дагы уялбай бүгүн өзүңүз кылган кашаны Жапаровго илип, же ошол жигит ошолор менен барып сүйлөшүп келген эмеспи деп жем таштап, дагы жек көрсөтөйүн деп сүйлөйсүз. Ушунчалык да уяты жок болосузбу? Өзүнүн күнөөсүнөн бирөөгө оодаруу мусулмандын иши эмес. Депутаттарды да жөн сүйлөбөй кекетесиз, мокотуусуз. Айткан сөздөрүңүздү каратып туруп таанып жиберген өтө жаман пейилиңиз бар экен. Өзүңүздү бир аз басыңыз. Мен кыйын саясатчы болсоңуз да текебердикти, өзүмчүлдүктү, бирөөнү басынтканды токтотуңуз. Мыйзам эле мыйзам дейсиз, сабаттуулук эле сабаттуулук дейсиз. Андай болсо ошол мыйзамды сыйлап, сизде басмачы, сабатсыз деген сөздү токтотуп, өтө эле маданияттуу болсоңуз, Москвада жатып алып, баарын ашатып сөгүп жаткан өпкөсү чоң Эмилди да оолуктурбай, оозун оңдоп коюңуз. Уят, уят. Президентти жаман сөз айтып элге жек көрсөтүү үчүн өтө чоң аракет жасап, кычыгына тийип, аны сүйлөгөнгө аябай мажбур кыласыз да, анан эле жооп берсе сабатсыз дейсиз. Анда уруш талашты токтотуп, өлкөгө чындап күйсөңүз, өзүңүз кол койгон протоколду бетине кармап олтурган тажик тарапка өзүңүз барып жооп бериңиз. Элге жакшы киши болуп көрүнүп, ичиңиз кандай болгондугун өзүңүз ичиңизден куп жакшы билесиз. Элегиштен ээрөлөт болбой, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, өсүп өнүгүшү үчүн бир ымга келишип иштесеңер, эл да бөлүнбөй биригип көңүлдөрү тынмак. Садыр Нуркожоевич айкөл адам. Сиз ийилсеңиз бир аз, ал өлкөнүн өнүгүшү үчүн сөзсүз сиз менен иштешмек. Жеке кызыкчылыкты кыргыз эли үчүн, өлкө үчүн токтоткула. Сураныч же максатыңыз бир гана бийликпи? Арзугүл Абдибалиева. Адахан Мадумаровго иш козгоп, камап туруп, анын 4 көчө маселесин чече турган эң оңой жол экенин эч ким сезбей жатат. Бийлик ал тактикасын элге ачык айта албай жаткан сыяктуу. Протоколду жокко чыгарыш үчүн ал протоколго кол койгон адамды жоопко тартыш керекпи акыры? Ооба да. Аны жоопко тартып, андан кийин чыккынчыны биз жоопко тарттык, ал протоколду тааныбайбыз деш керек. Ушуга баштары жетпей эле ызычуу болуп жаткан бүтүнчүлөр мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн тынчыгыла. Мамбет Бодошев. АКШ Украинага аскердик жардамын көрсөтүүдө. АКШ Украинага аскердик жардам көрсөтүүдө. НВ басылмасы Украинанын Борисполь аэропортуна аскердик жардамдын 2-чи партиясы келгенин жазды. Киев 22 январда ушундай эле жардамдын 1-чи партиясында 90 тонна курал алганын маалымдаган.
Украина Вашингтондон аскердик жардамдын жаңы партиясын алды. Кеп М141 Бункер Defeat Munition Jazz Mavdi бир жолу колдонулуучу кол гранатометтору жөнүндө болуп жатат. Мындан тышкары танкка каршы Javelin системаларынын партиясы да өткөрүлүп берилди деп айтылат басылма макаласында. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында АКШ жана НАТОнун башка өлкөлөрү аймактагы кырдаалды курчутууда. Альянс Украинага курал-жарак берүүнү көбөйтүп, батыш инструкторлору арбын келе баштады. Бул Украин бийлигин аскердик авантюраларга түртүшү мүмкүн жана Орусиянын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Украина армиясынын жарымы Донбасста топтолуп, куралдуу топтор тыюу салынган техникалар менен аткылоодо. Бир күн мурда Донецк элдик республикасынын башчысы Денис Пушилин Украинанын куралдуу күчтөрү кармашуу линиясына жакын жерде 120 миңдей аскер топтогонун билдирген. Булак Марал ФМ чекиткейжи.